Казакстан түбөлүктүү тарыхый тыгындардын өлкөсү. Бардык замандарда бул жерде адамзат ишмердүүлүгүнүн ар кандай көрүнүштөрү, соода сатык, саясий жана маданий агымдар кесилишип аралашып турган. Мунун бардыгы жер жүзүнө тарап келген. Жер астында дагы өзүнчө дүйнө, жашоо уланып, азыркы күндө таман алдыбызда Менделеевдин бүтүндөй таблицасы топтолгон аймакка ээлик кылып отурабыз. Ошол себептен биз азыр дүйнөдө хромдун кору боюнча 1-орунда, урандын кору боюнча 2-орунда, цинк топтому боюнча 3-чү, коргошун запасынан 4-орундабыз. Сыймыктана турган тизме дагы 10го чукул бөлүккө жетет. Ар түрдүү геологиялык кырдаалдар болду. Ошол себептен бизде азыр кеңири спектрди камтыйт. Именно такой широкий спектр, потому что мы имеем Бизде геологиялык курамы жашы жана калыптанган шарты боюнча тээ байыркы мезгилге барып такалган гендер менен жаш гендерге чейин бар. И по составу, и по возрасту геологическому, и по условиям образования, и до самых молодых. Бул биринчи кезекте Каспий ойдуңундагы көмүр суутек ресурстары менен түндүк Борбордук жана Чыгыш Казакстандагы байыркы гендер. И параллельно более древние структуры Северного, Центрального и Восточного Казахстана. Мунун баары жакшы, бирок акыркы 10 жылдыкта Казакстанда чалгындап жаңы ачылган дагы көбүрөөк кен казылып алынууда. Кээде ал 10 эседен дагы көп. Мындай дисбаланс атамекендик экономиканы каатчылыкка кептеши мүмкүн. Ошол себептен геологиялык чалгындоолордун маанилүүлүгү өлкөдө президентке кайрылууга чейинки деңгээлде көтөрүлүп келет. Для того, чтобы компенсировать вот такой дисбаланс. Бул дисбалансты жоюу үчүн өкмөттүк деңгээлден атайын программаны кабыл алуудан тартып, каржылоонун көлөмүн олуттуу түрдө көбөйтүүгө чейин өтө көп туура кадамдарды жасоо кажет. Принятие программы специальной и, конечно, до значительного увеличения объемов финансирования. Анан албетте ген жатактары мамлекет тарабынан изилденип, ген иштетүүчүлөрдү чалгындоого каражат салуу багытында шыктандыруу зарыл. Вкладывание средств в разведку. 2022 жылдын соңунда Казакстанда геология тармагын өнүктүрүү багыты расмий түрдө жаңыланып, атайын концепция кабыл алынды. Мында ген жатактарын эффективдүү изилдөө, тармакты санариптештирүү, инфратүзүмдү өнүктүрүү, илимий изилдөөлөр жана кадрдык камсыздоого өзгөчө басым жасалган. Кадрларды даярдоо дагы тилекке каршы ондогон жылдар ичинде көйгөйгө айланган. Азыр геологдор даярдайтын Казакстанда бир нече жогорку окуу орундары бар. Азыркы күндө Казакстанда геологдорду даярдай турган бир нече жогорку окуу жайы бар. Бир маселе оларды теориялык. Алардын окутуу деңгээли ар түрдүү. Бирок студенттерди теориялык билим менен камсыздоо башка, ал эми тажрыйба деген башка кеп. Практика жаатында көйгөйлөр бар. Проблема өтө үлкөн. Себеби биринчиден казыркы стандарт боюнча практика өтөтүн студенттердин Акыркы талаптар боюнча практиканын мөөнөтү өтө кыска. Студент баары менен таанышып түшүнө баштаганча эле практикасы бүтүп калат. Студент барып таанышканча кери кайтууга туура келет. Казакстандын геологиялык картасын карап көрсөк, аймактардын тиги же бул георесурстарга бөлүнгөнүн көрүүгө болот. Батыш Казакстанда мунай газ көп болсо, түндүк Борбордук Казакстан жана Чыгыш Казакстан түрдүү металлдарга бай. Ал эми өлкөнүн түштүк аймагында фосфориттер басымдуулук кылат. Бирок мунун баары ар убакыт аралыгында ашкабакка айланышы мүмкүн. Башкача айтканда, эскирген стереотип болуп калышы ыктымал. Анткени глобалдык геологияда технологиялар жана тенденциялар кайсы аймак болбосун гендерди изилдөөгө мүмкүндүк берет. Мисалга, адистер түндүк жана Чыгыш Казакстанда белгилүү бир өлчөмдө мунайдын калдыктарын табышты. Бул нерсе өлкөнүн мунай газ борборун ордунан жылдырбастан аны кеңейтмекчи. Маселе чалгындоодо жаңы технологияларды колдонуу менен изилдөө иштерин баштоодо жатат. Жаңа ири масштабты, орта масштабты геологиялык карталарды жаңыртып, комплекстүү чалгындоо иштерин жүргүзүү кажет. Комплекстүү зерттөө жумуштарын жүргүзүү керек. Сөнөн кийин терең кабат. Жер кыртышынын терең катмарларын изилдөө боюнча маселени дагы чечүү зарыл. Буга чейин биз негизинен 500-700 метрге чейин гана тереңдикти изилдеп иштеп келдик. 1200 метр тереңдикти чалгындоо мүмкүнчүлүгүн караштыруу керек. Терең кабаттарды зерттөөдүн мүмкүндүгүн караштыруу керек.
Заман өзгөрүүдө. Көмүр, суутек газы сейрек кездешүүчү металлдар менен катар эле маанилүүлүгүн жоготкон жок. Аны бейресмий түрдө жаңы мунай деп атап коюшкан. Казакстанда дагы буга басым жасоо пландалууда. Бул тууралуу президенттин кайрылуусунда айтылды. Тармактуу өнүктүрүүгө алдыңкы 3-4 жыл мерчемделди.